жардам, документтердин калыбына келтирүү, жумушка орноштуруу, ошондой эле юридикалык жактан көмөк көргөзүү, ошол биринчи биздин максаттарыбыздын бири, ошол кардарларга жардам берүү. Ыр сүйбөгөн жүрөктагы жүрөкпү, сууруп ташта андай чабал жүрөктү. Ырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жөдөттү. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, ЛТР каналындагы Чак түш маданий көрсөтүүсүн назарыңыздарда дайыма ыр сүйүп жашайлы, ыр менен жүрөктү жибитип, жүрөктү жалындаталы. Урматтуу телекөрөрмандар, келе жаткандагы 2023 жаңы жылыңыздар куттуу болсун демекчибиз. Анда келиңиздер бүгүн биздин студиябызга таланттардын мекени аталган Каракулжа кайрыктары, Каракулжа таланттары келип отурат. Кандай иш-чараларды өткөрөрүн өз оозунан угабыз. Азыр тааныштыра кетейин. Ошол Каракулжа кайрыктарынын негиздөөчүсү, уюштуруучусу Алзура Тентимишова келип отурат. Жана ошондой эле Каракулжа кайрыктарынын жаш талант жигитибиз Рахматали Атабаев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Келаткан жаңы жылыңыздар менен, бүгүнкү энергетика күнү менен, энергетиктердин күнү менен, анткени жарык болбосо жарыксыз жашоо жок. Себеби бардык нерсе жарык менен экен. Жарык болбосо от болбойт, жылуулук болбойт. Болбосо биз мына телекөрөрмандар менен байланыш түзө албайбыз дегенде, ошондуктан эл кызматында жүргөн энергетик ушул иштеп аткан бардык кызматкерлерди да куттуктап кетебиз. Анан эң негизгиси бүгүн Каракулжа таланттары өзүбүздүн жерибизде, ошол эле Бишкек шаарында бир элибизге жакшы маанай тартуулайлы деген алдыда турасыздар. Эми алды менен ушул Каракулжа деген ыр менен баштап алалы, кандай дейсиздер? Ыр менен баштап туруп андан кийин сөз баштайлы келесиздер.
мынакей ошол Каракулжа деген атты өзү Манас эпосунда кездешет да. Бул өтө кыйыгат. Ошол кезде Манас атабыз Алтайдан келип, Анжияндын алып кайра өз ата баба журтун кайра ушул аңчылыкка чыгышып аралап жүргөндө угай ушул жерде мынакей Каракулжалар капкара болуп жатат экен. Аты Каракулжа болсун деген экен да. Мына ошондуктан Манас атабыздын көзү түшкөн жер, ошондуктан не деген таланттар чыккан жер. Мына Кырсыпай агабыз баштаган, ошол эле Мамат Ибрагим Бостонкулов, Жеңишбек Шамшиев, Исрадин Аманбаев, Акбарал Тасмаев, Болот Токтобаев, Алишер Тотаев, эми айта берсе убакыт бүтүп калбасын. Андыктан Алзурайым өзүңүзгө сөз берейин. Мына ушул Каракулжа кайрыктар негиздөөчүсү катары дагы биздин телекөрөрмандарга тааныштырып, качан түзүлгөн, кандай иштерди кылып атасыздар. Каракулжа таланттар мына четинен топ-тобу менен эле өстүрөлүп алып чыгып келатасыздар. Өзүңүз айтпасаңыз, Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу элтердин жамааты, баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биринчиден. Мындайда, Шекербек, мен ошол жашыман ошо Шайырбек Кадыров деген бар бизде. Ал киши өмүр бою жетекчи болуп иштеп, тобулак ансамбль негиздеп, анан ошол кишинин колуна келип түшүп, анан баягы кыз баланы билесиң да, турмушка чыгып дегендей, чыгармачылыктан алыстап кеттим. Анан жүрүп анан мага ушундай ой келди да. Эмне себептен ушу Каракулжанын эмесин чыгармачылардын башын бириктирип, бир коом түзүп, фонд түзүп, жаштарды өстүрбөйлү. Өстүрсөк болот да деген ой келип, анан мен негизи баягы ата атаса куту сүйнөт дейт. Дайыма эле келип айтып жүрөм, бирок бүгүн дагы кайталап айтып коеюн. Биздин баягы Каракулжа кайрыктардын эмне себептен кандай болуп түзүлүп калганын, ким жардам берген. Бизде ошо Каракулжа ынтымак коому деген бар. Агаларыбыз Курмантай эке, Маркыбай Аматов, эми айтып берсем аябай көп бул агаларыбызчы. Ушул кишилер баягы демөөрчүлүк кылып, баарыбыз сүйлөшүп, макул жардам берели. Анан ушу Каракулжанын чыгармачыл адамдарын колдойлу деп анан 2005-жылы анан 2015-жылы бул жерде чоң концерт бербедикпи Каракулжа кайрыктары. Андан кийин Ошко бардык, Каракулжага бардык. Ошондон бери мына быйыл 8-жыл кетип атат эми. Анан биз ойлогонбуз ушу 5 жылдыгыбыз бир укмуштуудай бир сонун концерт берсекпи депчи. Анан эле баягы шартка байланыштуу карантин болуп калды, берки болду дегендей. Анан эми 10 жылдык кылып берели деп атабыз концертти. Эми быйыл 7 жыл болуптур. 7 жылда филармонияга эле койгон концертибизди эсептеп көрсөк, эми мындай Каракулжа кайрыктары берген жок, жеке биздин коомдун мүчөлөрү берген концерт. 7 жылда Каракулжа кайрыктарынын 2015-жылдагы концерттен кошкондо 7 концерт бериппиз. Беркинде майда чай концертин аркы берик дегенде айтпаганда эле. Анан эми баягы биздин түптөлгөнүбүздүн себеби мындай болду да. Азыр көзүң көрүп маданияттын эмеси төмөндөп кетти деңгээли. Анан менин оюм, өзүм оюм, мына бизде Алишер деген жигитибиз бар, жакшы билесиң. Ал бала дагы бизге көркөм жетекчи болуп, бир ишти тапшырсаң майын чыгарып аткарат да. Анан мына Токтобаев, азыр Мирхамит деген балабыз бар. Негизги Каракулжа кайрыктарынын эмеси биздин колубузда да, түйшүгө дегендей. Анан ушу төртөөбүз сүйлөшүп атабыз, эми азыр ушу Каракулжа кайрыктарын жалаң профессионалдуу ырларды, ырчыларды чогултуп, деңгээлин көтөрөлү деп. Анткени азыр мына той тамаша болуп эле ырчылардын маданиятынын деңгээли түшүп кетти да. Жалаң той менен болуп калды. Буйруса мени сүйүндүргөнү бизден мына Каракулжа кайрыктарынан, Каракулжадан 4 жигит чыкты быйыл. Бириси муну Рахматылы. Андан кийин да бир оперный балабыз бар, Элчибек деп келе албай калды. Бүгүн биздин балдар уда-уда 2 концерт коюп алып, Бишкекке бир концерт 25-inde, 28-inde Каракулжага кылып, көбү бошобой калды да. Уюштуруу иштери бар, бирибизге өзүгө бөлүнгөн иштер бар дегендей. Анан ошон үчүн экөөбүз гана келип калдык. Ошол эми айтайын деген мени сүйүндүргөнү, баягы учугубуз кур эмескен 4 бала укмуштуудай чыкты да. Ал балдарды эми кезеги келгенде көрөсүздөр, укмуш. Айтып мактап бүтө албайм, аны көрүшүңөр керек. Өзүнүн кандан бир көргөндө. Жакшы. Эми баягы дагы бир ырга кезек берели, эми жаш келсе ишке дейт, Анан тиги чоңдор уюштуруу иши менен жүрүптүр, жаштар ырдап турсун бул жерде отуруп. Мен сүйлөйм деп келгеним, сүйлөйм, бул ырдайм деп келген ырдайт. Ошол да толук кыргызбы деген чарба. Каракулжа таланттарынан Залкар агаларыбыздын ар бирине эле бирден ырдасаң канча деген жалаң Каракулжалыктардан ырдайт.
Баракелде бар бол мынакей, өсө турган жигиттер Кудайым буйруса, келечегиң кең болсун, телегейиң тең болсун. Анан эми илгери Союздун алдында мына Каракулжага караган алайку болк дегенде Москва солк деп мындай титиреп калчу экен да. Анан Каракулжалыктар сөзсүз мындай башка жака барганда да шляпа кийип келчү эле. Азыр рахмат эле дагы кийип, рахмат. Келеме илем өзүңдү тааныштырып, мынакей мыкты талантсың буйруса. Саламатсыздарбы? Мен ушу тааныш байлары менен саламдаштым биринчи. Мен өзүм ошо Каракулжа районунун Сарбулак деген айылынан болом. Ошол жакты бүтүргөм, анан келип бул Бишкекте Бибисара Вешеналиев атындагы искусство университетинде музыка мугалими деген факультетти бүтүргөм. Анын 4 жылдык болуп, кайра ошол эле университеттин ичинде эле оркестр бөлүмүндө кайра окуп, аны да бүтүрдүм. Кудай буйруса, 1 жылдай болуп калды. Четин эле бүтүрүп келатсың да. Аны бүтүрүп азыр ушул жакта эле иштеп атабыз. Эжекелерибиз менен иштеп атабыз, байкелерибиз менен, агаларыбыз менен. Биздин өзүбүздүн тил менен айтканда акаларыбыз менен иштеп атабыз. Иштей бериш керек. Жаш кезде ишке деген ошол да жаш убакта иштеп, ошол элге кызмат кылып калыш керек экен. Мынакей ушундай эжекелериң азыр кызмат кылып бириктирип олтурганы, ошондой чоң күч негизинен бир эле адам чуркайт экен да. Баарын бириктиргенге, анан бүтүндөй ошол элди башка эл сыймыктана турган кылат экен. Ушулар ынтымактуу, ушулар биримдиктүү деп башка эл карап, ошолорго карап түзүлгөн дагы болот экен да. Андыктан сизге ыраазычылык билдиребиз. Качан болсо ушул чуркап жүрөсүз, элим жерим деп Кудайым буйруса, ошол бириккен ушундай таланттар сизди кайра көтөрүп барктап турсун деген тилекти айтабыз. Анан эми эртеңки, эртең жакында боло турган концерт боюнча айтып кетсеңиз. Бишкекте кандай болот, Каракулжада кандай болот? Жакшы болот. Неме Бишкекте концерт эми ошол өзүбүз кеңешип сүйлөшүп мына жоопкерчилик Алишердин мойнунда. Тоотаев менен Сагыныч деген жигитибиз бар экөөнүн мойнунда. Эми убакыт деген учкан куш экен да, 1 жыл заматта эле өтүп кетти. Анан эми 1 жылдын ичинде кандай жетишкендиктер болду. Карапайым элдин арасында, каракулжалыктардын арасында. Ошол жылжыйын биргеликте чайдын үстүндө карапайым эл, Каракулжа ынтымак коому, Каракулжа кайрыктары менен ошолорду бир аз көңүлүн көтөрүп, жакшы сөздөрдү, жакшы ыр белектерди берип дегендей кылып, ошол немеде максаттар кандай иштерди кылдык. Каракулжада деле ошондой карапайым элдин көңүлүн көтөрүү максатта. Анан эми азыр өзүң жакшы билесиң, немеде концерт коеюн десең, расход аябай чоң. Мына филармонияны аркы беркеге койсоң, эми сөзсүз эле филармония же болсо театр менен чектелбеш үчүн чыныгы таланттар, ырдайым деген эмерге көп экен да варианттар. Ал жагынан деле элдин көңүлүн көтөрсөң болот, бул жагынан деле жолун тапса болот. Жолун тапса болот. Жакшы, мынакей ошондой таланттарды негизинен таап өстү. Азыркы салынып аткандагы мондай бир не десек, ошондой жакшы залдар жылдан жылга барган сайын ал жерде ырдай турган акустика деп коет го, үнүнө да ылайыктап абдан жакшы сала баштады, шарттарды түзүп. Анан негизинен аны карап деле таланттар ырдап туруш керек да эл алдына. Анан карапайым эл менен бири-бирибиздер менен баарлашып, бул нерсе жакшы нерсе экен, муну башка райондогулар да колго алып ушундай кылыш керек экен, башкалар деле өткөрүп атат, бирок дагы ошондой өткөрүп турса бири-бирине элдин ынтымагына керек экен да. Кыргыз мына кыйынчылык мезгилде бирге туруп калып атпайбы? Ушундай нерселерден экен да. Бул мындай экен да, Шекербек. Жеке жүргөндө жүрө берет экенсиң. Баягы биз кыргыздар жалкоо эмеспизби? Анан коом түзүлгөндө коомдун пайдалуу жактарын мен уюштуруп өзүм негиздеп жүргөндөн байкаштырып карап атам да. Карасам, коом түзүлгөндөн кийин эмен көпчүлүк бир башы бириккенден кийин өсүүсүнө оңой болот экен да. Себеби биз бала чогулганда ким кандай чыгарма жараса алып келип ортого салат, анан бир мына жерин мындай кылбайлыбы, андай кылбайлыбы дейт. Анан жеке концерттин койгондо деле баардыгыбыз жапатырмак жардам беребиз. Жеңил болот да. Жада калса наркы берки биле саткандан баштап эмне жардам керек болсо көпчүлүк көтөргөн иш жеңил. Көпчүлүк жеңил болот. Ошол пайдасы бар экен. Анан жаштардын өсүүсү өсөт экен, кызыгыпчы. Анан ошол баягы ошо бир сөз айтам деп унутуп кеттим окшойт. Кандай десем, азыркы маданияттын деңгээлин көтөрүш үчүн ушундай коомдорду түзсө дейм да, ар бир район. Түзүп туруп,
анан ошо коомго жалаң профессионалдууларды гана, ырчыларды гана кошкондо, ошондон ар жактагы адамдар дагы уже өскөнгө аракет кылат да. Өсөйүн деп, деңгээли көтөрүлөт деген ойдомун да. Биз ушул максаттабыз. Biz dagы сиздерден үлгү алышыбыз керек экен, чындыгында мындай качуу сөз айтсаң анан ойгонот да кээде андай нерсени кылыш керек экен. Сиздерден үлгү алыш керек. Бул Кара-Кулча эли негизи эле илгертен эле өзү ушундай мыкты эл. Андыктан башкага да үлгү берип чыгара бериңиздер. Эми кезек келди окшойт. Жаш келсе ишке дей беребиз кайра. Келиңиз эми комуз. Мейли мен. Атайымына уюштуруу негиздөөчүсү өзүңүз, анан бир-эки шиңил тиштап алсаңыз болуп калат го. Негизи көп жыл болду ырдабай койдум мен. Бүгүн балдар бошобой калганан ырдашка туура келип атат да. Мен ошондо ушул ырдын алдынан да бир суроо берип коеюнчу. Ушу Тобулак ансамбль бул кайсыл убакта Союз мезгилинде чыкканбы? Союз мезгилинде. Бул ошол Шайырбек ака бул Тобулак ансамблин неметип, негиздеп, Кара-Кулча районунун өзүндө эле. Анын эмесинин составында аябай көп киши болгон, мен унутуп атам азыр. Республикага чыкканда бул республика мамлекетке барышчу. Ошол мезгилде Польшага дедиби? Бир жака Москвага көп жактарга барышкан булар аябай. Укмуш чыккан эми Тобулак ансамбль укмуш болгон да. Айтып бүтө албайм аны. Мына ошондо иштеп калдыңыз да? Ошонун аягында мен да эметип калдым. Анан ошондон улам, анан ошонун аркасынан Кара-Кулча кайрактарын негиздегеним ошо болду. Мына кишилерден көрүп калгансызды, тарбиясын алып калдым да эми ошо кишинен. Абдан жакшы. Макул эми баягы ырчылардын жанында жүрсөң таланты жугат экен, мен да ырдап берейин эми. Жакшы болот деңиз. Кубаныч Ажыбаевдин Каражан деген ырдын ырдап берейин. Бар болуңуз мына ушундай уюштуруп чуркап жүрүп кээде ушинтип ырдап да туруш керек да, жүрөк баягы толкундантып, жүрөктү дагы. Көп жылдан бери мен ырга көңүл бөлбөй койдум да, уюштуруу жактары менен жүрүп. Анан ошо быйыл ушундай ой келип атат, жада калса бир 2 ыр жаздырып да койдум.
ушундай мезгилдер болуп калат экен, балдар бошой калганда өзүм ырдаганга туура келип калат экен да. Ошого даяр жүрөйүн деп. Балдар барган сайын элге көрүнө баштаганда бошобой калышат, азыраак болуп бошогонлор. Эми рахмат Али, мынакей сени кабарың угуп атабыз. Бул жагы Алматы, Казакстан жакка барып келип атат дейт. Ушундай жакшы жылыштар болуп атат дейт. Ошодон айта кет, мына жаңы жылдын алдында бул ийгиликтин баарын айта кетиш керек экен да. Бул жылда жакшы ийгиликтүү жылдар болду. Негизи көп жакка концерттер, гастролдор көп болду. Мен өзүм ошо Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы эл аспаптар оркестринде солист болуп ошол жакта эмгектенем. Бакыт Тилегенов агай менен чогуу иштешебиз. Ошо быйыл эбептен себеп болуп Казакстанга барып бир фестивалдын ачылышын кылып келдик. Андан кийин эле ошко Карагулжага биз ошо Шайырбек агабыздын 75 жылдыгына ошол жака оркестр менен ошо Карагулжага оркестр барып аптыр да негизичи. Оркестр азыр бүт эле районго бара элек го да му? 40 киши менен ошол жактан Шайырбек агай мен районума бир оркестр келе экен, мен төрөлүп көргөндөн бери ошо оркестрди алып барам деп ошо мэриянын оркестрин алып барды. 40 адамдай барды, 45-40 адамдай барды. Ал жактан барып 3 күн кенен коноктоду. Андан сырткары Карагулжа кайрыктары барды. Карагулжа кайрыктары барды. Чыгармачыл адамдардын мындай жеке ырчыларды айтпай эле коелу, коллектив менен барган Карагулжа кайрыктары менен оркестрди кошкондо 50 канча адам болду. Ошончо адамды Шайырбек агай жакшы сыйлап, ошо бир жумадай нарак-берак болуп. Бир жумадай болду да ошо. Интервью ошол жакта жүрдүк. Ал кишинин дагы жакшы обондору бар, аябай. Анан баягы жетекчилик менен жүрүп эле обондорго көңүл бөлбөй койгон экен убагында. Анан ошо ырлардын бардыгын кайра ушул оркестр менен Карагулжа кайрыктары кайра жазып, анан барып анан концерт бердик да. Аябай жакшы деңгээлде өттү, аксакалдар аасы. Жакшы экен, жакшы мынакей ушундай ийгиликтерди эле бүтүндөй эле кыргыз элибизде, өлкөбүздө бир ийгиликтер жаралып, алдыга жылыштар болуп отурса сүйүнөсүң, дагы боло берсин демекчибиз. 23-жылы мындан да жакшы ийгиликтер болсун. Айлыктар ай сайын көбөйсүн, кошулсун дегенде, Оозуңузга май. Мынакей көбөйгөн сайын сүйүнөт экенсиң. Айлыктар көбөйүп, деги баалар улам төмөндөп эле түшө берсе жакшы болмок дегендей. Анан айлыктар көбөйгөн сайын наоборот ошо баанын баары көтөрүлүп атат, продукттун баары көтөрүлүп. Анан Шекербек дагы бир мактанып берейин сага. Бир бүгүн мага ушундай убакыт келип калды, ушул моменттен пайдаланып мактанып алайын. Мен да ошол мына Карагулжада эмесин биздин чыгармачыл адамдар эми өзүң билесиң да, Ырсыкбай акайдан баштап, Сооронбай Жусуповдон баштап эми жазым акындар. Мен өзүм байкап отсам, бизде ырчылар аябай мындай жеңил желпи оончулар жок экен да. Оон жаз чыгарбайт экен. Байкадыңбы? Туура айтасыз. Ырчылар дагы 99% ырчылар да жеңил желпи ыр чыгарбайт. Оончулар дагы ырдабайт ырчылар, оончулар чыгарбайт экен. Мына келип эле эң жакшы бизде Алишер. Бирок Алишер менен токтоду деп айтпайбыз. Оончуну Алишерден кийин да биздин коомдо баардыгы эле оончу. Эми баягы элге башы көрүнгөн инсандардын айтып атабыз. Анан айтайын дегеним, менин сүйүнгөнүм ырларды ушундай салмактуу ырлар чыкканда сүйүнөм. Салмактуу ырларды ырдаганда сүйүнөм. Аны эми баягы жеңил желпи ырдырдап эле сөзсүз эле телеге чыга бериш керек эмес. Бул кыргыздын эмеси да калыш керек. Мунга калыш керек текстер деген. Ырсыкбай акенин мына канча кыргыз жашаган сайын жашай бере турган ырларды жаратып кетти. Алып атат мына. Ооба да. Ошон үчүн эмне дейбиз? Эми ошондой ырчыларды, улуу таланттарды жараткан эне экен да. Энелерге ошондой энелерге ыраазычылык айтыш керек экен. Ооба, туура айтасың. Ушул сөзүңөн пайдаланып, эгер уруксат берсең айтып коеюн. Мен ушул алыскы Алабука районунда апам, эми атын айта албайм. Бүгүн туулган күнү эле ушул мезгилден пайдаланып куттуктап коеюн. Апакебиз бүгүн 74-кө чыгып атат. Өмүрү узун болсун, бактылуу, каарлыктуу өмүр сүрсүн, аман болсун. Мына жаңы жылда келе жатат дегендей. Жаңы жыл менен эми Алабукалык апам айтып, Карагулжалык апам айтсам ал таарынып калбасын. Карагулжалык өзүм апам да келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап коеюн. Капарып алмакан деп эми кайненем атын айта албайм. Жакшы экен, мына ушул апалар бар болсун. Бүйзейнеп апабыз турбайбы, мына 74кө бүгүн толуп аткан экен, жаңы жылга аз калганда, жаңы жылдын алдында туулган экен. Сиздерде келиндери бар болсун.
ене бар, бақыт бар мында, енеде обон салдымда, ең ұйық болған бейіштер ененің таман алдында дейді. Мына екенеңістен бар екен, Құдай құт қылсын, бақтылы екес, аман болып үй біліңізбенен сіз дағы. Дегене бүтінде Қырғызстандағы енелердің бардығын ұшыл жаңы жылменен құттықтап кетелі, жақшылық болсын деп, ананы Рахмат Али Bir шығарма атқарсын ема. Анан сағы рахмат айтшы ата кешті. Анда şu жалпы енелерге арнап ырдайлы. Енекем менің байлығым деген бір жақсы шығарма атқарып берейін şu жалпы. Көйсеген айлығым деп тұрмын. Көйсе айлығым алып барып берем жолығын дегенде. Шындай қайрықтар бар. Apalar dayım söz başı, apalar dayım göz yaşı, ağargan keste sağmayı, akbas eken göz yaşı debe, bütün de yenelerдің göz yaşı akpay, dayım baldarının vakıtın görüzü деген tilekte айтабыз. Еми, мына ушундай чыгармаларды жараткан елдеги таланттар өссө деген тилекте айтабыз. Анан биздин ушул негизи эле сиздердеги мыкты таланттар, Сооронбай Жусуевди айттык, Маркабай Аматов агабыз бар, Карымшак Ташбаев, не деген ошол кишилердин да сөздөрүнөн укмуш болгондор чыкканда кезинде. Анан сиздерде дагы келечекте кандай ушу максаттар бар? Ошол Залкар
агалардын көзү өтүп кеткен. Ошолордун ырларын дагы кайра бир эскерип ырдатқан. Бизде неме ошол мына мен билгенде азыр мен көбүнчө мына Болот Токтобаев анан неме Алишер Тотаевдин жанында жүрүп атам. Муну Алишер болот экен ошо ар бир Сооронбай Жусуевдин, Карымшак Ташбаевдин, Маркабай экен тексттерине жазылган ондор абдан көп. Аябай көп. Мен ал боюнча мындай кененирээк билбейт экенмин, бир келгенде өздөрү айтып береттир. Аны да сыртта калтырган эмеспиз. Анан неме азыр жаш оончу, жаш чыгып кеткан оончуларды ошо өзүбүзгө чогултуп биз ушунда ойлонуп атабыз. Тартипке салып тарбияласакпы депчи. Тексттерин дагы өзүбүз тандап берип, же болбосо үйрөтүп кандай тандаш керек. Жеңил желп эмес. Салмактуу кыргыз элине муунга кала турган, туура багыт берипчи, туура тандоо, туура багыт деп. Оочулар ушундай ырдап келат. Анан баягындай ал жолдон чыкпагыла деп, Эми биздин негизги немебиз, максатыбыз түшүнгөн болсоң керек сүйлөгөн сөзүмөн. Немесин салмактуурлар чыкса, муунга калса дейбиз да, жеңил желп ырчыгып анан улам эле лампочкада улана кайра өчүп калбасын деген. Туура. Негизи эле кезинде мына ушундай уюштуруучулугу, каракулжалыктар уюштуруу жагына өзү мыкты болот окшойт дейм да. Себеби менин сөзүм калп айттырбастыр, телекөрөрмандар дагы. Акын Токтосартов деген болгон. Мына ушул киши филармонияда жетекчи болуп иштеп турган кезинде, Маданият министринде иштеп турган кезинде, Руханият ассоциация деп түзүп, мына Орто Азиядагы президенттер чакырып, не деген мындай бир ынтымак, биримдикти ошол убакта кадыр барк абдан өскөн да. Ушул кишинин эле уюштуруучулугу башкача эле да, мыкты эле. Андан кийин мына сиздер уюштуруп чыгып атасыздар. Ошол өзүнчө да бул жөндөм, бул талант окшойт да, уюштуруу жагын, ошол жагында айтыңыз. Ал кишини мен билбей калдым, бирок ошол кишинин кызы мага жеңе болот. Балким ошо мындай черес жугуп кеткендир. Анан мага ошол уюштуруу жагы Шайырбек экеники, Кадыровдуку көп неметти да. Себеби ал кишини көрүп неметтим да. Анткени эми Шайырбек Кадыров кайсы фестиваль, конкурска барса биринчи орунду алат эле да. Эч бир экинчи орун деген болбойт эле. Ошол мезгилдечи, союз мезгилинде. Анан ошол кишиден көп таасирлендим мен. Мыктап даярдап турбаш экен. Ушундай баягы киши айткандан кайтпаган, бир ишти майын чыгарып кууп алган. Анан өзүмү да мактай кетейинчи, немесе келип калганда Маркабай айтып калат. Аматов Маркабай Аматов. Бу Алзура дейт, бир жумуш баштаса жанын суруп алат дейт да. Жанын суруп ошону бүтмөйүнчө көгөрүп аркасынан жүгүрөр экен деп айтайын дегеним. Ошондой кишиде ийгилик болот экен да, ошондой кылсаңчы. Анткени баягы бир жумушту баштап туруп, ар бир жумушту кылганда сөзсүз тоскоолдуктар болот да. Бир-эки тоскоолдугуна туруштук берип анан кийин деп таштап койсоң болду, ал жерде өсүү болбойт. Болбой эле ошого алышып жүгүрө берсең эмелери бар чыгат, анан ошондо ийгилик жаралат да. Жолу табылат да. Жолу табылат. Жакшы, келиңиз анда эми жуп кылып, кайненеңиз да 74-кө чыгып атса, өзүңүз да бербесеңиз болбойт эми. Кайненем энергетиктер күнү болуп атса, мына ушулардын баардыгын бир жаңы жыл келе атса дегенде баардыгын бириктирип бир ырдап бериңиз эми. Ырдап берейин, бирок эми менин ырым азыр сүйүү жөнүндө болуп калат да. Апамдын тууган күнү десем ырдап берейин. Сүйүү да баардыгы сүйүүдөн жаралган, жашоо сүйүү, өмүр сүйүү. Эми бир ырды көп жылдан бери ырдап жүрөм, бирок ушул обонун ким жазганын деле билбейм. Текстин эле ким жазганын билбейм. Ушуну ырдайын, балким чыгып калат. Макул, балким мына эл бар айтышар өрө жарым. Ой баланчаныкы го деп. Ооба.
Oşoğa kıldım ökünüş çirkin, jar kılıp sağa, jar kılıp sağa, hoş bulduk. Barakallah. Tiledim jalan baksağa, dilimde bir oğak sanan, örtümde canım kan teyin çirkin, ömürlük oldum başkağa. Örtümde canım kan teyin çirkin, ömürlük oldum, tübelük oldum başkağa. Barakallah. Örtümde canım kan teyin çirkin, ömürlük oldum, tübelük oldum başkağa. Barakallah. Devlet Бирок eкен. мыкты чыгарма экен, а? Кимдик болсо дагы ээси табылып, муну дагы алып чыгып ырдай турган жакшы чыгарма экен. Эми Рахматали келеме. Эми сен Каракулжа таланттарынын кайрыктарына түшүп, Бул эми мен уюштуруучу болуп ырга көңүл бөлбөйт, ырчы эмесмин. Анан бул аябай чоң талант. Анткени бул Ырысбай Абдыкадыровдун жакын жердеши да. Мынакей Бир айылдан. Ырысбай экенин, Исрадын экенин кайсы өзүң бир Бүгүн ошо Болот Токтобаев агабыз келиш керек эле. Бираз коло келе албай калды. Ошол агабыздын ырларын ырлап берейин анда. жакшы болот анда, болот агабыз жакшы болуп Сени деген бир жакшы чамасы аткарып берейин, э? Балким эфирден көрүп аткандар. Seni gün battandan taң сүрүлүп акканча
Азамат бар Кандай бол соны азамат. чыгарма, э? Карач мына Сөзүн керемет кара, чыгарма. оңун кара. Сөзү дагы, обору дагы төп келип, аткаруучусу көрүп берип дегендей мынакей. Жолуна пайдаланырдан кой. Жакшы, келбей калган жакшы болуп турам, отосун дегендей. Жакшы болот агабыз жакшы болуп кетсин, адагы кыргыздын мыкты таланты. Бир эле Каракулжаныкы эмес, бүтүндөй кыргыз элинин уулу. Эми башында айттым го, жаш келсе ишке деп, ушунчу болду. Исрадын агабыздын мыкты обондору бар. А киши дагы нечендеген обондорду жаратты. Дагы да жаратып атат. Эми да Каракулжанын дагы бир кайрыктарынан кайры. Убактыбыз жыйынтыкталып баратканда сени бир үстөкө ырдатып коелу. Жаңы жылдын алдында, мына майрамдын алдында. Ай гитара деген ырын. Жакшы болот. Çalındağın жылдарында Чүршелек фурун сенин бульварында Андағын сенин күн менен көгү Калдыр гитараны колдарында Ай гитара, сен таштып комуздал Токтол күндө чайдары ошондо кыргыздар Ай гитара, көз тоштуп комуздал Ачык күндө чарокер ошондо кыргыздар Тойбойсунда. Мынакей карачы кереметырлар. Эми мына жылдын аягы жаңы жыл келатат дегендей, балки мен бербеген суроо болсо, ушуну айтайын деп келдим эле айтпай кетип атам дебей турган болуп, өзүңүз дагы жыйынтыктап айтылбай калган сөз болсо айта кетиңиз. Сөздүн баары айтылды го дейм. Анан негизинен мына жаңы жылда келе жатат, жалпы кыргыз элин. Келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайбыз. Ушул жаңы жылда жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, берекелүү, главный тынчтык болсунчу. Андан кийин токчулук болсун, элибиз аман болсун. Эл аман болсун, андан кийин ыр болот, күлкү болот дегендей. Эмне демекчимин, ушу баардык кыргыз элин жалпы эле жаңы жыл менен куттуктайм сиздерди да баарыңыздарды. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Келабай Рахматалы. Быйылкы жыл негизи жакшы жылдардан болду. Кирип келе жаткан жакшы жаңы жылыбыз дагы быйылкыдан дагы 2 эсе, 3 эсе жакшы жылдардан болсун. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Атайын ошо Каракулжа кайрыктары бар экен деп чакырып койгонуңуздар үчүн да чоң рахмат сиздерге. Рахмат, сиздер дагы келип ушул биздин элибиз бар, журтубуз бар, ушундай кылып бир баарлашып отуралы, элибизге ушуну кабарлап коелу деп келип отурасыздар. Андыктан ошол алдыдагы иш-чараны жакшы өткөрүп алыңыздар, жаңы жылды жакшы тосуңуздар. Каракулжа менен Кыргызстан бүтүн дегендей бардыңыздар. Бар болуңуздар, аманчылыкта, кийинки жылы аманчылыкта жолугалы. Рахмат айткансыз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келдик. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар, келаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун.